келет, башкалардан өзгөчө башына калпак кийинет. Калпак эзелтеден эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийимен ата-бабаларыбыздын бизге калтырган ыйык мурасы катары сакталып, өзүнө терең философияны камтып келет. Ага ылайык өлкөбүздө ар жылдын 5-март күнү ак калпак күнү өзгөчө азем менен белгиленип келүүдө. Сиздер менен Сокол медиа порталында мен Нурзат Ахматалиева болмокчумун. Биз менен бирге болуңуздар. Жылда 5-мартта ак калпак күнү республикабызда өзгөчө Бишкек шаарында майрамдык салтанат, атайын иш-чаралар, жарманкелер, концерттер, флешмобтор өткөрүлөт. Мектептерде маданий массалык иштер жүрүп, бардык эркектер бул күнү калпак кийишет. Кыргыз калпагы бир жагынан турмуштук жашоого ыңгайлуу, аптада күндүн ысыгынан, кыштын ызгардуу суугунан сактап, жеңил, ошол эле убакта олуттуу, салмагы оор эмес баш кийим. Бардык кыргыз элимди, кыргызстандыктарды, улутубузду ошол бүгүнкү улуттук баш кийимибиз болгон ак калпак күнүнүн 10 жылдык майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бул жылыга абдан чоң иш-чаралар менен белгиленип келет. Мына бүгүн дагы ушул уюштуруучулар жакшы майрам тартуулап, баарыбызга жакшы маанай тартуулап, катышуучулар абдан көп. Жөө жүрүшкө дагы чыктык. Бардык театрлар, ошо чыгармачыл жаатта иштеген өнөр адамдары жана мен кыргызмын деп жүрөгү манас деп кыргыз деп согуп турган эр азаматтар ак калпактарды кийип алып, 40 чоро анан 100 калпак, 1000 калпак деп жөө жүрүштө ошону баягы кадыр туткан, кадыр барктап туткан баш кийимибиз болгон ак калпакты даңазалашты. Бул ак калпак бизден кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан жигиттер кие турган ак калпак, тебетей өтө бийик турат. Ак калпагыбыз бул ала тоого салыштырабыз. Ала тоодой бийик бол, ошол ак калпактай улук бол деп, ак калпагың башыңдан түшпөсүн деп жакшы тилектерди айтып келебиз. Ошондуктан кечээ кыргыз туусу майрамыбыз болду. Туубуз, желегибиз көктө турсун калкылдап, ак калпак башыбыздан түшпөсүн. Калпак бул кыргыз жүзүнүн, кыргыз улутунун бүзгүсү, улуттун символу деп түшүнөм. Ак мөңгүлүү ала тоозда ушул ак калпакты кийип жүргөн мырзалары кандай көрктүү. Кыргызды калпак менен көргөндө, кыргыз жигитин мен толкунданам да. Ушул калпакты баары дайыма кийип жүрсө, сон болмок. Калпактын 4 таласы биригип, кыргыздын мекени ала тоону чагылдырат. Ата журтубуздун символу десек да болот. Нукура ак кийизден жасалган, жасалышы арулуктун, ыйыктыктын дагы бир белгиси. Калпак кыргыздын байыркы баш кийими. Аны кийип жүргөн адам ата-бабаларыбыздын, элибиздин маданияттын, салттарын ыйык туткандыгын билдирет. Бул калпак бабаларыбыздан калган ыйык мурас. Муну кыргызда 4 тарабын кыбыла деп айтат да. Ушул 4 таласы кыргыздын, кыркыргыздын жана эл, аска зоо, ак мөңгүгө салыштырып жүрөбүз. Жегинде кыргакты элге салыштырып жүрөбүз. О кыргыздын чачысы, кыргыздын уруларынын биримдиги, ынтымагы, ушул баарын чагылыштырып, айкалыштырып алып, аны кыргыздар ушу калпагына башына салып, кыргыздын улуу мурасы катары көтөрүп жүргөндө. Бул деген калпакты биз ар бирибиз аздектешибиз керек. Илгерки көчмөнчүлүк убакта жана кыргыздар ар кайсы жерде көчүп жүрүп, анан жоокерчилик убакта көп кол салып болгон, душмандар тарабынан, башка элдер тарабынан көп кол салып болгон да. Кыргыздар ушу калпак менен бирин-бири тааныган, бири-бирине кол салган эмес, бири-бирине тийген эмес. Бул чоң белги болгон. Ошон үчүн тетиги Манас атабыздан бери келаткан калпак, бул аздектеп кийип келаткан калпак. Муну деген ар бирибиз аздектеп кийишибиз керек. Ар бирибиз барктап, сыймыктанып, ошону көтөрүп жүрүшүбүз керек башыбыз. Улуттук баш кийимибиздин күнүнө арналган мааракеде кыргыз эл артисттери майрамга карата улуттук ырларды ырдашса, алыскы региондордон ат арытып, жол картып, калпак күнүн утурлай өз ырларын арнашып келген мекендештерибиз да жок эмес. Калпак кийген адамды көрсөң кыргыз деп бил деп айтылат эмес, ошол сыяктуу эле бул биздин сыймыгыбыз. Биз ушул калпагыбыз менен, ушул улуттук кийимдерибиз, улуттук аспаптарыбыз менен, салт санабыз менен биз кыргыз улуту деп өзүбүздү билебиз. Биз кыргыз улутунун негизи сыймыгы калпак. Анан мен сыймыктанам.
Негизи эле ушул биздин калпак баш кийимибиз өтө жарашыктуу. Кандай гана адам кийбесин, кайсы улуттагы адам кийбесе дагы аябай жарашыктуу баш кийим. Анан баш кийим улук дейт. Мен үчүн калпак дагы бул бир улук баш кийим деп айтат элем. Калпак жөнүндө айта кеткен улуу акындар, Байдекем окшон акындар айтып келген. Ала тоо жерин жердеген ак калпак кыргыз эл менен калкыма айтам саламды. Кыргыз жерине айтам саламды. Кадимки теледен барыңа айтам саламды. Ак калпак жөнүндө айта турган болсок дагы айткан экен. Асмандан жылдыз көрсөң жылдыз тепил. Ак калпак кийгенди көрсөң кыргыз тепил дейт. Ушундай Кыргыздын бүгүнкү майрамы менен бардык жигиттерди куттуктайбыз. Ошондой эле Байдыла Сарнагай агабыз айткан экен. Бир инилери сүйүнчүлөп келип балалуу болгондо Байдеке эркек неберелүү болду. Мага сүйүнч атын коюп берди деп айткан экен. Асманда жанган жылдыз көп, жерде жүргөн кыргыз көп. Аларга уйкаш болдун деп атыңы койдум Кыргызбек. Кыргызбек болуп айжылга, жылдыздай болуп балбылда. Ардак атаң таңдыт, акын атаң Байдыла дейт. Асмандан жарык көрсөң жылдыз депил, ак калпак кийгендерди кыргыз депил демекчи. Соко медиа порталынын жалпы жамааты, жалпы кыргыздын мырзаларын ак калпак күнүңүздөр менен куттуктайбыз.